ошо конституциянын жаңы долбоорун катуу сындап эле таптакыр макул эмеспиз деп карамайынча каршы болуп аткандардын түпкү максаты эмнеде деп ойлойсуз? Бул баягы Самаркандан саман уча электе эле булар өрттөнүп эле күйүп бышып, андан кийин жанталашып атканы мага түшүнүксүз да. Мен ушул конституцияга каршы аткан биздин саясатчыларга суроо берет элем. Эмне үчүн силер Акаев конституцияны 5 жолу өзгөрткөндө, Бакиев 2 жолу, ал эми Отунбаева ушунда 1 жолу, андан кийин Атамбаев 9 жолу өзгөрткөндө унчукпай момпосо жерге отуруп бергенсиңер. Ошон эмне үчүн айткан жоксуңар? Демек, менин оюмча булардын максаты ал конституциянын жаңы долбоору эмес. Булардын максаты эл өзүнүн колу менен отургузуп койгон бийликке Садыр Жапаровдун келишине каршы чыккандык болуп эсептелет да. Эгер чындык болсо, өздөрүнүн да абили таза болсо, ачык эле айтпайбы? Конституция жөн эле шылтоо. Биз Садыр Жапаровду каалабайбыз. Эми каалабасаң мынакей президенттик шайлоодо ошого барып катышканда элден жеңип алды. Бирок алар көрүп турат. Карапайым элдин басымдуу көпчүлүгү Садыр Жапаровду колдойт, анткенсе бул жигит кыргыздын чыган уулу болуп, эң негизгиси мен ушу элдин мүддөсүн аткарайын. Башымды канжыга байлап коюп иштеп берейин, мен ушунун баарын жооп берейин деп атса, биз эмне үчүн ага тоскоол кылыш керек? Эми жүрүп отуруп, мына бул конституциянын долбооруна каршы аткан адамдар бир мындай эле анча-мынча эле кишилер да. Жалпы эл буларга каршы ошон үчүн ойлонушпайт. Бул эмне болсо да бир каршы туруп калалы да, ошо Садыр Жапаров бийликке келтирип кеткен эле аракети ошонун астынан эле калп эле конституцияны шылтоо кылып ызы чыгып атышат да. Анын үстүнө бул конституциянын долбоору эле киргизилбедиби? Долбоор деген сөз, проект деген сөз, аны талкуулаш керек. Конституциялык жыйналышта, жогорку кеңеште, коомчулукта анан элге алып чыгабыз да баары бир. Туурабы? Референдумга ошондо анан эл айтат да. Эгер эл кабыл албай койсо, биз эч кимге таарынбайбыз. Бирок ошого жетпей эле эмтене кыйкырып өкүрүп эле бакырганда булардын бизче саясий маданиятынын жоктугу, экинчиден булар аброюнда түшүрүп алган го элдин астына баягы атың чыкпаса жер өрттө деген сөйлө бакырып өкүрүп калсак, элдин көңүлүн бурсакпы деген гана максатта жасалып аткан иш деп ойлойм да. Алардын кээ бирлери мисалы коррупциялык иштерге да аралашкан болушу мүмкүн, анан кийин жана коррупционерлерге аяосуз күрөш жарыялаган үчүн дагы коркуп аткан болушу мүмкүнбү? Сөзсүз жанагы каршылап аткан кишилердин көпчүлүгүн мен 5 колумдай билем. Ошолордун басымдуу көпчүлүгү таза эмес иштер. Бул баягы эле ар кандай саясатка катышып коюп, бирок өздөрүнүн жасаган иштери капкара. Ошондон коркуп атышат. Себеби Садыр Жапаров мына коррупцияны куру сөз менен эмес, чындыгын ишке ашырам деп мынакей амнистияны жарыялады. Эми кадимкидей күрөшүп четинен алып келип кустуруп атпайбы? Мына ушундан коркуп атыш керек. Анан булардын да жаман ою ушинтип каршы чыгып турсак, биздин элдин кээ бирлери колдоп кетет дагы. Анан ошолордун артынан дагы бир бийликке келип калсак дегендей да. Эми мен айта турган нерсем буларды түшүнсө. Мына бул кийинки 5-октябрда болгон элдин толкундоосунун негизги себеби эмне болду? Негизги себеби ал Сооронбай Жээнбеков эмес. Негизги себеби мына ушул саясатчылар кабыл алган 2010-жылда кабыл алган конституция болду да. Ошол коррупция, ошол конституцияда коррупциялык саясий коррупция киргизилген. Ошол конституциянын негизинде депутаттар акча менен добуш сатып алышкан. Ошонун кесепетинен кийинки чакырылышта бүт байманаптар чирген олигархтар, таза эмес кишилердин баары келип калды. Эми ошондой болсун деп атышат. Барлыгы баягы демократиянын туусу менен, парламентаризм туусу менен. Чындыгында булар өздөрүнүн гана максатын ойлоп атат. Эл бизге жаңы парламент керек, жаңы президент керек, жаңы иштеш керек. Эл иштесин деп, ana ошондой киши табылып атса, мойнуна алып атса, жоопкерчилигин эмне үчүн булар каршы алат? Себеби булар күйүп-пушуп, ичи күйүп атат дагы, жок дегенде, жогору дегенде ушундай аракетке барып атышат да.